Мен Айчүрек эжеден дагы баймын. Телевизор көрүп атканда которуп коюп турчу десең, ызырынып тим эле жаныңа келип туруп, бас жагыңды деген сөздү угуу. Анан мен Айчүрек эжеден коркуп ошого жооп бере албай калып калганым, бул мен үчүн кордук деп айтам. Түнкү саат 2-би, 3-пү үйүнө конок келет. Эркектер келет. Айчүрек эже менен баласынын бүт денесин жанакындай жара басып кеткен. Өтө жаман жара басып кеткен. Айчүрек эже Анжеликаны аябай жанакы экөө чатакташып урушуп аткан кезде Анжеликага айткан сөздөрдүн баары менин көз алдыман өткөн. Мен Анжеликага боорум ооруган. Жалдырап келгенде боорум ооруп үйүмө киргизип алгам деп айтып тур. Бул калп эже. Бул турган калп. Бутумда нас кийим жок. Бутумда нас кийим жок, жылаң аяк өтүк кийип туруп жүрчүм ошо токмокторго барганда. Буттарым üşүчү бирок. Үмүт. Бул дагы эле баякы үмүт. Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу интернет колдонуучулары, сиздер менен Адыл Акжуулова YouTube каналы. Мен кызматта Адыл Акжуулова болмокчумун. Бүгүн бизде конокто эстрада ырчысы Жанин Ахунжанова. Эске сала кетсек, өткөн жумаларда Жанин Ахунжанова тууралуу инсан берүүбүзгө тартып кеткенбиз. Ал Ош ТВ телеканалы аркылуу эфирден чыккан. Аны эмесе бүгүнкү биздин коногубуз ошол өзүнүн чындыгы боюнча айтуу үчүн биздин атайын YouTube каналыбызга кайрылган. Биз ар бир адамдын пикирин жарыялоого толук шарт түзүп беребиз. Ал үчүн эгерде сиздерде дагы маселелер, көйгөйлөр, пикир келишпестиктер болобу, же болбосо бир жакшы сунуштар, позитивдүү окуялар боло турган болсо, биздин Адыл Акжуулова YouTube каналына кайрылсаңыздар, сиздердин пикириңиздерди толук чагылдырып берүүгө аракет кылабыз. Биздин негизги милдетибиз ошол. Биздин YouTube каналыбызга Жанин Ахунжанова дагы өзүнүн пикирин айтам деп келип отурат. Эмесе кандай пикирин айтууну эфирдин жүрүшүндө уга аласыздар. Кандайсыңар дебейм. Жалпы эл менен саламдашып кетейин биринчи. Саламатсыздарбы, урматтуу калайык калк, амансыздарбы? Барыңыздарды ыйык, орозо күнүңүздөр менен деп айтып кетейин. Жанин Ахунжанова бул мен. Жанин, негизи айтылып келет го, менин атым Айчүрек эже айткандай Жамиля деп жазылат. Ооба, негизги атым Жамиля. Жанин деп өзгөрткөм, псевдоним. Бунун дагы себеби бар. Ошол өткөн, мен жашоомдо өткөн кыйынчылыктардын баарын унутуп, тиги Жамилянын кыйын жашоосун унутуп туруп, жаңыча жашоо баштайын деп туруп, мен Жанин деп өзгөрткөм да. Бирок Жаниндин деле мааниси мен талкуулап сураштырып көргөндө, бул орусча айтканда гордая мать дегенди билдирет экен. Ырдайм. Кудайым буйрса өмүрүм өткөнчө ырдайм. Аз дагы болсо клиптерди тартып атам, ырларды жаздырып атам. Жалпы көрөрмандарга айтат элем, YouTube каналына, YouTubeга кирсеңиздер, ал жерде мен аз дагы болсо эмгектерим бар. Ал жактан көрүп туруп, өзүңүздөр угуп, баа берсеңиздер болот. Жакшы болсо жакшы, жаман болсо жаман, кемчилик жерим болсо жанакындай кеңеш берсеңиздер болот. Мен ар бир нерсени туура кабыл алганга аракет кылам. Кандай гана болбосун, туура кабыл алганга аракет кылам. Айчүрек Иманалиевадан кечирим сурадым. Кечирим сураганым бул чындык. Бирок өз эркиммен сураган жокмун. Аттуу баштуу, улуу урматтуу инсандарыбыз мага бир эмес бир нече жолу чалып, балам, кичүүсүң, кечирим сурап кое бер деп айтышканынан мен эжеге үн жазып жөнөткөм. Кечирим сураганым чындык. Бирок кечирим сураганым бул менин калп айтып алгандыгым эмес. Же бир жаңылып сүйлөп алып туруп кечирим сураганым эмес да. Анан эл күбө, эгерде чындап эл көргөн болсо, интервьюда даттануу эмес. Мен чыгып туруп эле башынан эле ой кокуй мени Айчүрек Иманалиева монда кылган, анан деп кокуй помогите деп мен даттанган жокмун да. Бул интервьюда башында мен болгону иштеген жерлерим, башыман өткөн жашоом жөнүндө 5-6 теманын арасында эле айтылып кеткен сөз. Кыскача айтылып. Бул инсан берүүсү Ош ТВ телеканалы аркылуу чыккан эле. Ооба, кыскача айтылып кеткен сөз. Анан мен таң калам, эже, сиз жөнүндө эчтеке сүйлөй элегимде, ушу кыскача эле сөзгө эмне мынча чычалып атасыз деп мен ошого таң калып атам да негизичи.
эженин бул жерде суперин сылкоо бериптир. Анан мен кечирим сураган үнүмдү соц тармактарга таркатыптыр. Анан мен жөнүндө мага эмес көптөгөн журналисттерге мисалы ошол үндү таркатыптыр. Мен аброюма шекел бир жыл болбогон калп сөздөрдү сүйлөптүр да. Эми ошончо сөздү уккандан кийин мен дагы чындыкты айтышым керек. Эл күбө болуш керек. Айчүрөк эже бир эле мени менен азыр ушунда уруш болуп атканда мени жаман көрсөңөр жарашмак. Бул кандай адам эмне деген сөздү сүйлөп атат деп. Жок. Айчүрөк эженин чынын айтканда урушпаган кишиси калбаптыр. Анткени ушул менин жазып чыкканымды ар кимден шек санап айтып атат, ачык эле айтып атат да. Теге Сапар кылып атат, Люти кылып атат, Анжелика кылып атат, Катя эже кылып атат, Гүлшайыр эже кылып атат деп. Ал инсандардын бул такырыкта тиешеси жок. Тиешеси жок. Мен деле жаш кыз эмесмин да. Ошол Айчүрөк эженин үйүндө жашап, эсим оп, тияка десе бияка, тияка бияка десе бияка болуп жүргөн жаш кыз жок да азыр. Мен деле акылым келди, мен деле өзүм үчүн жооп бере турган мезгилим жетти. Эгерде даттана турган болсом, эч жагы эле даттанмакмын. Эч жагы эле даттанмакмын. Анан көпчүлүк эл суроо берип атат. Кордук көрсөң, эмне үчүн кетип калган жоксуң дейт. Булардыкы деле туура. Мен кетип калгам. Бир эмес, 2 жолу кетип калгам. Бирок эже биринчисинде Раматов Бакыт Букаевди жиберип туруп чакыртырып алган. Чакыртырып алып туруп үйүнө келип, мен чындыгында мен калчылдап аткам, сезген. Мен эмнеге чакырганын билген эмесмин чындыгындачы. Үйүнө келгенде эмне мынча калчылдап атасың деп эже, анан калчылдаган жокмун деп кайра сыр бербей айткан. Бирок эже кайта кел, жаңыр жаздырдыңбы деген. Мен жок дегем. Костюм тиктирдиңби? Жок дегем. Сен кайра кел, мен сага ыр жаздырып берем, костюм тиктирип берем. Именно ушул сөздү орусча айтып, мы в тебе нуждаемся деп айткан. Анткени мен эжиде театрында жүргөндө интермедиаларды ойночумун. Эртең таласка кетебиз деп туруп кайра экинчисинде, биринчисинде ушуну чакыртып алган эже. Бирок мындан көп өтпөй эжеден кайра кетип калганбыз. Ошо эженин үйүндөгү 3 кыз кетип калганбыз. Кетип калып жүрүп ал кезде мобилдик телефондор жок болчу. Көчөдөгү жанакы автоматтан үйгө чалып, эже мен үйгө барып кийимдеримди, керектүү нерселеримди алып алсам болобу десем, каякта жүрөсүң, бери кел деп туруп барганда кайра чыгарбай кайра калып калгам. Бул. Анан үйүн жыйноо боюнча көпчүлүк эл айтып атат. Эже өзү дагы айтып атат. Ар бир адам ичкен жерин жыйнап, анан бири ушу чынысын жууп коет да, ал эмне экен депчи. Эгерде ошол эле болсо мен аны айтпайт элем. Анткени мен деле айылда чоңойгон кызмын. Менин кыйналып кеткендигим түнкү саат 2-би, 3-пү үйүнө конок келет. Эркектер келет. А мен тургузуп туруп кухняга киргизет, пельмень жаса дейт. Мен үчүн оор тамактар да, алар эми билбейм, эми ал кезде жаш элем да, мен деле камырды жайып ан жасоо мен үчүн кыйынга турчу. Бирок мен жасачумун ошону. Мен ушуларды айткам. Анан кийин дагы бир эженин аябай ызы-чуу кылып туруп көтөрүп аткан эмеси, 6 жаштагы баламан кандай кордук көрдүң эле, бетиң барбы деп иши кылып жаман сөздүн бардыгын айтып атат. Жеке баракчама кирип алып туруп WhatsAppка. Мен ошол жөнүндө кыскача айтып кетем. Анан мисалы мен кордук деген сөздү балким туура эмес айтып алгандырмын. Мен үчүн кордук деп айтам. Мен буга ылайыктуу сөз тапкан жокмун. Азыр айтып берсем, эл көрүп туруп, эл ошого чечим чыгарып мага балким айтар. Ай, бул кордук эмес, бул мындай айтылат деп балким айтар да. Мисалы, ал кезде баласы 3-класста окучу. Мейли өзү айткандай 6 жашта десе деле, 6 жаштагы бала мага келип туруп, телевизор көрүп атканда которуп коюп турчу десең, ызырынып тим эле жаныңа келип туруп, бас жагыңды деген сөздү угуу, анан мен Айчүрөк эжеден коркуп ошого жооп бере албай калып калганым, бул мен үчүн кордук деп айтам. Кордук. Мисалы жана айтып аткандай камыр тамак бүт баарын жасап, камыр жасап атканда бала ооба билем, бала шоктонот, бирок анчалык эмес.
камырды алып туруп атып ыргытып ар кайсы жака. Мен айттым анан, нанды ойногонго болбойт, көзүң көрбөй калат десем, апа мен көзүм көрүү болуп калды атат деп туруп бызаланып кеттим. Кайра коркуп унчук албайм. Бул кордук мен үчүн. Бир ушундай убакыт болгон, Айчүрөк эже менен баласынын бүт денесин жанакындай жара басып кеткен. Өтө жаман жара басып кеткен. Мен ошого боорум ооруп Баткенден алдыргам. Мен ал кезде самолетту деле билбейм, Баткенге автобустар каттачы. Мен автобуска барып туруп, ошол ичиндеги элдерден суранып, алтын күкүрт деген бар. Бул мен Баткенден дегендин себеби, мен Баткенде өрүк дымдагандарды билем да. Өрүктө ошо алтын күкүрт менен дымдайт. Бирок көргөм, бир жарага ошондо алтын күкүрттү койгонунчу, мен алтын күкүрттү ошо жактан алдырып туруп, мен дары жасап туруп, мен экөөнө жарасына күндүгө шыбап берчим. Ушул кезде баласы алынары сасыктарыңды деп туруп дарыны бетиме атып урганда, көзүмө тийип, жанагы серада көзүм көп күн монтип жаш агып мен кыйналып жүргөм. Бирок эже айтчы балаң эмнетет деп айта алган эмесмин. Мен жаш экем да. Мен ошого ошондой атып бере алган эмесмин. Анан азыркыдай акылым болсо, мен башкача кетмекмин. Анан кийин башкача мамиле кылмакмын. Ал кезден баары жаш. Анан эң башкысы мен могу жеримде үмүт деген нерсе жашаганда. Үмүт. Мен үмүттөнүп жүрө бергем да. Эмне себептен? Эже ырдатам деген да магачы. Деген да. Ошол үмүт деген нерсе менден кеткен жок да. Анан кийин жана жүрдүңүз ошол үмүт менен. Ооба. Кара жумуштар менен жүргөнсүзбү же кандай жумуштар менен? Эми кара жумуш дегенде өзү айтып атат, менин гектар жерим бар беле деген. Мен үчүн жанакы сахнага чыкпай, үйүндөгү гана оокатын жасап жүрүү болчу да. Экинчи жолу кетип калганымда, анда деле мен өз калооммен кеткен эмесмин. Чыдамым күч экен бирокчу. Мен атам бир себептер менен Бишкекке барып калган. Атам менен кезигип туруп, атам 2 баштык продукты жасап берген. 2 баштык толук. Анан эженин үйгө келсем, ашканада эже бир досу менен отуруптур. Конокко келиптир да эженин досу. Анан кийин жакшысызбы деп эле тиги атам берген продуктыларды баштыктан чыгарып, тизип, мен оюмда деле жок коюп, анан кийин түнкү 1 болгондо тиги эже кетем деди. Айчүрөк эже узатып кел деди. Эшиктен чыгып баратканда ошол эже мага айтты. Ай, азыр эле сени жамандап атты эле. Сен мо 2 баштык продуктты көтөрүп келсең, мен таң калып калдым деп айтты. Анан бас, сен бул жерде кор болбой, деп ошол эже айткан сөз. Сен бул жерде кор болбой, менин үйүмө жаша деп туруп, ошол эже үйүнө алып кеткен. 3-чү жолу кеткеним ушул. Ошондон кийин кайтып барбадыңыз? Адан кийин кайтып барган жокмун. Чакырды өзү? Жок, адан кийин такыр байланышкан жокпуз. Эже, Айчүрөк эже мага жеке баракчама чыгып туруп, мен турган турпатыма Кудайдын жараткан денеме мисалы ар кандай сөздөрдү айтып атат да, кебетеңди карачы, кийген кийимиңди карачы, жалжайган күлкүң бар экен деп. Мен жалжайган күлкүм башынан эле бар, мен ар дайым эле күлүп жүргөнгө аракет кылам. Анан биздин мисалы кийип турган кийимибиз, мына мен жөнөкөй кийинем. Кымбат баалуу кийинбейм да. Анан адамдын арзан кийим кийгендиги анын акылынын төмөндүгүн көрсөтпөйт. Эгерде адам кымбат баалуу кийим кийсе, анын өтө акылман экенин көрсөтпөйт да. Андыктан адамды кемсинтүү такыр туура эмес. Мени башында кемсинтип жүргөн, азырга чейин ошол эле сөздөрүн айтып атат да. Ошол эле сөздөрүн айтып атат. Бул туура эмес. Анан Суперинфого берген интервьюсун көрдүм. Көрүп туруп мен чынын айтканда ызаланган жокмун. Мени күлкүм гана келди. Анткени андагы нерсенин бардыгы калп. Чындык чычалатат дейт го. Мисалы азыр мен Айчүрөк эже жөнүндө, мисалы жөн эле мындай эле сүйлөп өтүп кеткен, кыска эле жерине ушунчалык чычалап атат. Значит, чындык бар. А мен канчалык мен жөнүндө жазып атат, мен чычалабайм. Анткени билем, анын бардыгы калп. Мен жан дүйнөм тынч. Калп анын бардыгы. Анан кебетем эмне кылайын, эми Кудай ушундай жаратып койсо. Ушуга деле ыраазы. Мен ар кайсы интервьюда айтып келемин. Мен Айчүрөк эжеден дагы баймын. Мен бардыгынан баймын. Мен байлыгым бул
көзүмдүн көрүп тургандыгы, кулагымдын угуп тургандыгы, жүрөгүмдүн сезип тургандыгы, эртең менен ар бир таңда көзүмдү ачып көргөндүгүм бул байлык мен үчүн. Бул байлык жана сулуулук. Мен сулуумун деп айта алам. Бетиңдин аппактыгы, көзүңдүн бакыраңдыгы бул сулуулукка кирбейт негизичи. Аппак жүздүү, бакыраң көз, тиги эже айткандай ип-ичке белдүү болуп туруп, ички дүйнөңдүн баары былык болгондун кереги барбы? Кереги жок. Мен ушундай эже айткандай былчыйган болсом деле, капкара болсом деле, эч качан бирөөгө жаман сөз айткым келбейт. Мен бир интервьюмда айтып кеткен, мисалы мультфильм көрсөм деле ыйлайм депчи. Ошол жердеги жаныбардын кыйналып атканына деле мен ыйлайм. Бул менин жөнөкөйлүүлүгүм деп билем да, значит. Бир кези болгон, Айчүрөк эженин үйүндө жашап жүргөнүмдө концерттер болот эле да. Концерттер болот эле. Эже мени кечинде сууга унду салып, аралаштырып клей жасатат эле. Клей жасайт элек. Афишаны сууга ун салып туруп клей жасайт элек. Эртеси күнү ошону алып токмокко барып туруп, мен афиша чаптайт элем. Токмокто катуу шамал болот экен. Катуу шамал болгондугуна байланыштуу көп афишалар тиги столбадан кайра мен бетиме келип чапташчы. Кедей илачым. Кедей илачым. Анан негизи айтылат го, аялдын жүрөгү ыйлап турса дагы, жүзү күлүп турган аял бул күчтүү деп айтылат да, негизи. Канчалык кыйынчылыктан өтсөм дагы мен ошонун баарын жеңип кеткениме мен аябай кубанам. Ошол кезде бул чындык, орозонун күнүндө айтам. Мен бутумда нас кийим жок. Бутумда нас кийим жок, жылаң аяк өтүк кийип туруп жүрчүм ошо токмокторго барганда. Буттарым өшчү бирок. Ошон не себеп болду же ошентип жүргөнүңүзгө? Үмүт. Бул дагы эле баягы үмүт. Анткени мен айтам го, жана кичинекей кезимде апам жактырчу эмес ырдаганды. Ушунчалык каршы чыкчы кичинекей кезимде. 8-классты бүтүп, апам мен окуйм, апа, музыкальный окуйм дегенде апам жиндеген, окусаң тигүүчүлүккө окуйсуң деп туруп, атам алып барып тигүүчүлүккө киргизип салган. Стилист модельерди мен ошол жактан бүткөм. Бул уже чоңоюп, ошол жакта деле окуган жерде ырдап, ушинтип жүргөндөн кийин апам анан түшүнгөн, саксаңдаган балам, сенин ушундай бирдемең бар турбайбы? Анан кийин кыз буракка киргенден кийин, кыз буракта көп жүргөн эмесмин деп жана айтпадым беле. Анан жанакы афиша боюнча бутум жылаңач жөнүндө. Күндөрдүн биринде ошо эжеге жакын жашаган азыркы белгилүү телевидениялардын бир алып баруучусу бар, атын атабайм. Ошонун үйүнө барып калганымда, үйгө кир дегенде мен бутумду чечкенде, бутум жылаңач экенин көрүп калган. Мен кайра кийи салган бутумду көрбөй калды деп. Бирок ал инсан мага айткан, ай, эмне жылаңак жүрөсүң депчи. Анан мен, шашып аттым эле, унутуп калыптырмын носки кийгенди десем, ай көкме, кайсыл адам кышында носки кийгенди унутат деп айтты. Кышында жылаңайлак жүрдүңүз? Жылаңайлак өтүк кийчүм, носким жок. Кышындабы? Кышында. Мен жана айтпадым эле, токмокко деле ошентип жүрчүм. Анан кийин ошол инсан, мына орозонун күнүндө айтам, Кудай күбө мага акча берген. Носки алып алчы деп туруп. Мен ошол акчаны алып барып туруп, сумдун жанынан 2 носки алган, билбейм эмнегедир анда деле бири ушундай лимонный түстөгү носки, махровый, экинчиси розовый түстөгү носки алгам. Бирок ал инсанга көп убакыттар өткөндөн кийин, биз уже үй бүлөлүү бала чакалуу болуп калгандан кийин ошол күндү эстеп туруп, менин жолдошум ага жакшылыкка чокой белек кылган да. Убагында ушундай жакшы жардам берген экенсиң деп. Ал кезде эч качан унутпайм. Мен ошол инсанга азыркыга чейин ыраазычылык билдирем. Ал ким айта албайсызбы? Азырынча айтпайм. Бар да, далилдеп берет. Бар, мен ошондой кыйынчылык күндөр көргөм. Бирок болгону үмүт. Мен кайтып кетсем,
апам айтмак да мага, балам, сен ырдайм деп кетпедиң беле, болбоду, эми мына давай башка жумушуңду жаса демек. Мен ошол үмүт менен чыгам деп жүрө бергем да. Анан кийин эже, Айчүрөк эже Суперинфого айтыптыр. Бул кызды мен тааныбайм, мен үйүмдө жашаган эмес деп айтыптыр. Анан эшигимди ачсам, апам чачыман сүйрөп көчөгө чыгарып салды. Мен барар жерим жок. Тапичкеси жыртык, жамгыр жаап аткан болчу деп дагы жанакындай эме романтика кылып койгон иши күлкүмдү келтирди да. Ошентип келген экен, анан айла жок, боорум ооруп, үйүмө киргиздим деп жазыптыр. Ушунун баардыгы калп. Буга деле чычалаган жокмун, күлкүм келди. Себеби калп. Айчүрөк эже бир топ ырчылар менен, аттуу баштуу ырчылар бар, билем. Кече деле ал инсан менен сүйлөшүп, айтыңызчы дедим, чындыкты айтыңызчы, ушундай болду эле десем, ооба деди. Менин үйүмө барып Хайдарканда 3 күн концерт коюп жүрүшкөн. 3 күн менин үйүмдө жатып, апамдын оокатын жеп, чайын ичип жүрүшкөн. Анан кийин аягында апама айтып туруп, апамдан алып чыгып кеткен. Айчүрөк Иманалиева мени. Мен эч качан апам чачыман сүйрөп көчөгө талага таштап туруп, анан мен үйүнө жалдырап барган эмесмин. Логически ойлогондо деле Хайдаркандан чачыман сүйрөп чыгып койсо, ошол сак-сагым очо кантип Бишкекке жетип барбаганын эшигин такылдатам. Тапичкеси жыртык дегенде деле таанада кайсы жактан алынган, мен айтпадым беле өткөнкү интервьюда. Убагында мен кийгенге кийим жок болду, мен кыйналган бут кийим деп. Ошон үчүн азыр бут кийим көп алам деп. Ошол жактан эле алынган нерсе. Бул жөн эле күлкүлүү. Анан мага жазыштыр. Анжеликага телефон чалганың чынбы деп. Негизи Анжелика менен эч кандай мамилебиз жок. Көрүшсөк бир же эки жолу бир тойдон же концерттен көрүшүп, мындай эле учурашып кетебиз да. Атак мындай сырдашып, жакын сүйлөп, жакындан тааныбайбыз бири-бирибизди. Анжеликага телефон чалганы чын. Анткени Айчүрөк эже Анжеликаны аябай жанакы экөө чатакташып бурушуп аткан кезде Анжеликага айткан сөздөрдүн баары менин көз алдыман өткөн. Мен Анжеликага боорум ооруган. Мен айткам, Анжеликаны өзү менен сүйлөшкөн эмес, менеджер менен сүйлөшкөн, менеджер менен. Айтып койгулачы, Анжеликанын жолдошуна деле ишенбесин, калп анын бардыгы депчи мисалы. Анан биз Айчүрөк эжеде иштеп кеткен 3-4 адам чогулганбыз. Чогулуп туруп келгиле каршы чыгалы бардыгыбыз дегенбиз. Суперинфодон чалышкан, ошо интервью бересиңер, иштеген турбайсыңар дегенде, мен байры бир аксакал кылып туруп Гүлшайыр эжеге чыгып кеңеш сурагам. Эже, тиги эжени айткыла, токтойбу же биз чыгабыз, ушуну баарыбыз жалпы чыгып туруп сүйлөгөн атабыз дегенде, балам кой деп Гүлшайыр эже бизди басып койгон. Ошого чындыкты айтканда өтө калп менен Анжеликаны кыйнап атканда биз ошого чыгайлы дегенбиз да, кел биз айталы, бизден деле башыбыздан өткөндү айтпайлыбы деп анан чалганда Гүлшайыр эже койгула деп басып койгон. Жөн эле отургула балдарым, акылыңар менен деп. Ошол эженин сөзү боюнча биз кайра чыкпай калганбыз, мейли анда депчи. Анан кечээки айткан сөздү кайра эле айтам, бул даттануу эмес болчу. Даттануу эмес болчу, элдин баары айтып атат, эмнеге анда ошончо жылдан кийин айтып чыгасың? Эгерде айтып чыккан болсом, берилген интервью башынан аягына чейин ошо жөндө болуп, кокуй деп даттанмакмын. Эгерде азыр эже айтып атат го, мен асмандагы жылдызмын, мен периштемин, ты никто деп атат магачы. Мен эч ким эмес экенмин ал үчүн. Мейли, эгерде мен ошондой эч ким эмес болсом, ал эже асмандагы жылдыз болсо, эмнеге менин деңгээлиме түшүп атат? Эмнеге менин деңгээлиме түшүп, ушунча ызы-чууну чыгарып атат? Эгерде эже ошончолук жогорку деңгээлде болсо, мен мондай, мисалы, четинен эле айтып кеттим да туурабы, кыска эле айтып кеттим. Ошондо мейли, мени признавать этпей, азыр мен жеке баракчама жазган сөздөрүн очередная дура деп көңүл бурбай койсо болобу эле? Жок. Ал өзүнө өзү ушундай сөздөрдү козутуп чыгарып атат. Ошол үчүн мен аргасыз болдум да, кайра чыгып эжеге сүйлөгөнгөчү. Калптын өмүрү кыска болот деп Айчүрөк Иманалиева өзү гезитке берген маегинде айтыптыр. Сиз калп айткан жоксузбу? Мен да окудум аны. Эже калптын өмүрү кыска деп айтыптыр. Бул чындык. Бул чындык. Калп бат эле жоголуп кетет. Бул нерсе чындык болгон үчүн
көөдөнүмдүн кыйкырыгы болуп ушунча жыл жашаган чыгар. Анан мен арызданбай жанагы сөз арасында эле мындай айтып кеткеним, значит, ошол атырылып чыкты. Көөдөнүмдүн кыйкырыгы жаш кезимде, балалык кезимдеги көөдөн кыйкырыгы боюнча калып калган. Чындык болгон үчүн өмүрү ушунча узун болуп жашады болуш керек деп мен ойлойм. Ушунча жыл кайда жүрдүң, чыга албай деп айтышат го. Ал суроого жооп берем, урматтуу окурмандар, урматтуу калай калк. Мен 21 жылдан бери миңдеген, 10 миңдеген деп да айтам, эркектерден кем калбай, кышкысын, жайкысын бирдей ошолор катарынан калышпай ата мекенге кызмат өтөп келатам. Ата мекенге кызмат өтөп келатам. Бул мен үчүн чоң сыймык. Сахнага көп чыга албай жүргөнүмдүн себеби деле ошол жак кармачу. Мен ал жакта акыркы 5 жылдан бери чек ара кызматынын түштүк региону боюнча ыр-би ансамблин жетектейм. Жалдырап келгенде боорум ооруп үйүмө киргизип алгам деп айтыптыр. Бул калп эже. Бул турган калп. Сизди мен тууралуу жалган маалыматтарды айткандыгы үчүн мен сотко берем буну деп атат да. Мисалы кайсыл жалган? Интервью берилгенде кайсыл? Мен Айчүрөк эже ырдатпай койгон. Мисалы 4 жыл мен үйүмдө жашаган эмес сыяктуу айтты да. Бул чындык. Мен жашагам үйүндө. Бирок чыкпай калгам ырдап. Эми мындан ары окуя бурчуп кетсе эле, мындай кандай болот, абал кандай болот? Айчүрөк Иманалиева сиз тууралуу маалымат берип атат. Сиз дагы маалымат бердиңиз. Азыр мындан кийин коомдук талкуу жаралат. Эки тараптуу пикир келишпестиги орун алышы мүмкүн. Эми интернет колдонуучулардын арасында Айчүрөк Иманалиева сиз тууралуу дагы маалыматтарды бериши мүмкүн. Мындан аркы кадамдар кандай болот? Ойлонуп көрдүңүздөрбү мисалы? Мен ойлонуп көрдүм. Мен ойлонуп көргөнүм үчүн эженин жеке баракчасына улуулардын сөзү менен чыгып, эч кандай ажылдаган жокмун, мисалы жаман сөз айткан жокмун. Ушундай эле эмеде айттым. Эжө, бул сиз чечалай турган эчтеке айтыла элек деп айттым. Калпым чыгып калат деген калп жагым жок. Мен чындыкты айткам. Анан дагы бир жолу айтам, эжө, эгерде өтө бийикте болсоңуз, мен деңгээлиме түшүп, ушунча ызы чууну көтөрбөй эле койсоңуз болмок. Эгерде интервью толугу менен сиз жөнүндө болгондо, анда сөз көтөрүлсө болмок. Эмне ушунча жылдан кийин эми арызданып чыктың депчи. Дагы бир жолу айтам, бул жөн гана интервьюда 5-6 суроонун арасында берилип кеткен, сүйлөнүп кеткен кыска сөз болчу да, мисалы. Эмне үчүн теманы, мисалы, эме деп атышат. Мен айттым да, эжө, журналист именно ошолну тема алып коюптур деп айттым. Урматтуу Айчүрөк эже, сиздин туура экендигиңиз менин жаңылыш экендигимди билдирбейт. Сиз жөн гана жашоону мен тараптан көрө элексиз. Айчүрөк эженин мага үн менен жөнөткөн жазуусу бар. Мен жөнүндө сүйлөгөңдү токтоткун деп бызырыныпчы. Токтотпосоң мен өзүмдүн версиямды айтып чыгам деген жерлер бар да. Бул дегени эже өзүнчө оюнан токуп чыгарам деп алдынан даярданып аткандагы нерселер деп айтып кетем. Мен негизи Айчүрөк Иманалиева тууралуу азырынча эчтеке айта элекмин. Ачуу чындыкты айта элекмин. Эгерде эже кайра эле ырбатып дагы сүйлөй бере турган болсо, айтылат го, баканды деле бассаң, бак деген үн чыгат депчи. Айла жок сүйлөшкө туура келет. Андыктан тынч эле жашайлы. Бул берүүнүн жүрүшүндө ырчы Жанина Ахунжанова Айчүрөк Иманалиева тууралуу пикири көбүрөөк айтылды. Эгерде бул окуя тууралуу, эгер ушул маалыматтардын чын төгүнөн ачыгын билдирип, өзүмдүн пикиримди билдирет элем дей турган болсо, Айчүрөк эжеге дагы толук канча болсо ошончо кайсы убак болбосун шарт түзүп беребиз. Бизге кайрылып экран астындагы номерлерге чалып байланыста болот. Ардактуу Адыл Жол уулу YouTube каналынын көрүүчүлөрү, сиздерде дагы ой пикирлер, сунуштар, кызыктуу маалыматтар болсо, биздин экран астындагы номерге жазып, кайрылып байланышсаңыздар болот. Сиздердин пикириңиздерди жеткирүү биздин негизги милдет болуп эсептелинет. Андыктан чалыңыздар, кайрылыңыздар, бардыгы бекер жүргүзүлөт. Кечээ күнү Жанина Ахунжанова деген ырчы айым сиз тууралуу маалыматтарды берди эле. Суперинфого сиз маалымат берген экенсиз, маекти курган экенсиз.
Ал жердеги маектердин баардыгы жалган айтты же бул баардыгы негизсиз каралоо болуп эсептелинет деп маалымат берип кетти да. Мен уктап атам, ошо маалымат берсе берсин, ошо сотто жолугушабыз деп айтпадым беле мен, болду. Сиз маалымат бере албайсызбы ушу? Айчүрөк Иманалиевага 3-4 жолу чалдык, бирок бул эже маалымат берүүдөн баш тартты. Болгону маалымат бербестен сотто гана сүйлөшөбүз деп пикирин билдирди. Бүгүн 23 май, эртең мененки саат 11-ден 20 мүнөт өттү. Бүгүн түшкө жакын Айчүрөк Иманалиевага байланыштык.